Баяман Эркинбаевдин уулу Адилет. Атам үчүн өч алам деп атканды үйрөнгөм. Бүгүн Баяман Эркинбаев тирүү болгондо 51 жашка чыкмак. Баяман Эркинбаев убагында Жогорку Кеңештин 3 жолку депутаты, Эл аралык алыш федерациясынын, Палван кайрымдуулук фондусунун негиздөөчүсү болгон. Кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын жана Орто Азиянын 15 жолку чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү аталган. Анын уулу Адилет Баяман уулу ата жолу менен килемге түшпөсө да, ал негиздеген алыш күрөшүнүн жайылышына чоң салым кошуп келет. Эл аралык алыш федерациясынын биринчи вице-президенти Адилет Баяман уулу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине маек берип, бала чагы атасынын коомчулук билбеген таланты жана сагынычы тууралуу айтып берди. Быйыл алыш күрөшүн 3-чү көчмөндөр оюну менен Индонезияда өтө турган Азия оюндары күтүп турат. Даярдыктар кандай болуп жатат? Кандай иштер менен алектенип жатасыздар? Көчмөндөр оюнунда алыш боюнча дүйнө чемпионатын өткөрсөк, Азия оюндарында көрсөтмө оюн өтөт. Мындай маанилүү мелдештерге катышуу үчүн курама команданы жаңылап жатабыз. Ал үчүн жыл башында Кыргызстандын чемпионатын өткөргөнбүз. 17 мартта раматылык атам Баяман Эркинбаевдин элесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталат. Жайында кыз келиндер арасында Курманжан Датка аталышындагы мелдеш өтөт. Ушул 3 этап менен мыкты балдарды тандайбыз деп ишенем. Көчмөндөр оюнунда канча медаль алууну көздөп жатасыздар? Экинчи көчмөндөр оюнунда командалык эсеп боюнча түркмөн балбандарынан утулуп калганбыз. Алар 9 алтын медалга ээ болушкан. Башында медалды кыргыздар берчү эмес. 2005 жылдары Ирандын балбандары күчтүү чыга баштады. 2010 жылы Европа мамлекети кошулуп, Молдован, сербтер мыктылыгын көрсөттү. Учурда түркмөндөр кыйын болсо, Ирандын кыздары алдыга киши салдырбайт. Бирок атаандаштардан ашып түшкөнгө аракет кылабыз. Негиздөөчүлөрдүн алыш күрөшүн Олимпиада оюндарына киргизүү аракети күч деп айтып калышат. Муну 2001 жылы эле раматылык атам Баяман Эркинбаев пландаптыр. Айрым замандаштары күлчү экен. Жашоодогу башкы милдетим атамдын аруу тилегин орундатып, алышты дүйнөлүк аренага таанытуу. 2008 жылы алыш дүйнөлүк күрөш уюмунун катарына, 2017 жылы Азия оюндарынын программасына кирди. Эми Олимпиада оюндарына киргизүү аракети чоң. Бул үчүн мамлекеттен да ири колдоо керек. Маселен, 2013 жылы ирандар улуттук күрөшү боюнча дүйнө биринчилигин уюштурган. Биринчи кезекте алардын өлкө башчысы колдоого алган. Эми алар бизге атаандаш болду. 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимпиадада көргөзмө оюн катары тартууласак, 2024 жылы 2028 жылдары расмий түрдө киребиз деген план бар. Алышта кыз келиндердин мүмкүнчүлүгү чоң. Спорттогу тең салмактык деген бар. Алышты кыздардын спорту катары карап жатышат. 21 жашыңызда эл аралык алыш федерациясынын биринчи вице-президенти кызматын жетектедиңиз. Тажрыйба жагынан аксаган учурлар болдубу? Жаңы иштеп баштаганда жаш экен, көп нерсени түшүнбөйт деп айтышкан. Ага макул болбой урушуп талашкан учур болду. Мен кичинемден спорт менен чоңойгом. Атам экөөбүздүн сүйлөшкөн темабыз да спорт эле. Андыктан түшүнүгүм жетиштүү болду деп ойлойм. Жумушумда 2 жылда келишпестиктер болду. Кийин кесиптештерим түшүнүү менен кабыл алып калышты. Эмнеге атаңыздай болуп килем бетине чыкпай, алыш күрөшүнүн уюштуруу иштери менен алектенип калдыңыз? Кенедейимден эркин күрөш менен алектенип, Кыргызстандын чемпиону аталдым. Атам каза болгондо апам мени Иранга жөнөтүү иди. 1,5 жыл ал жакта жашап, машыгып, жергиликтүү спорт клубтун атынан күрөшүп жүрдүм. Апам анда Иран машыгуу өткөргөнгө ыңгайлуу жер деп айткан. Эми ойлосом, биздин үй бүлөгө ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр болчу экен. Азыр деле күрөшүп, алышты көргөндө килемге чуркап чыккым келет. Бирок жашоо биз ойлогондой болбойт экен. Эгерде залда машыгып, жыйынтык көрсөтүп жүрө берсем, алышты жайылтуу иши артта калып калчудай. Айына 3-4 жолу командировкага чыгам. Үйдө бир күн болсом, бир күн жокмун. Атам алыш күрөшүн негиздесе, мен аягына чыгарышым керек. Азыр килемде эмес, стол үстүндө күрөшүп келем. Атаңызды көрүп билген адамдар ага окшоштуруп, жашып алат деп угам. Атаңыздын жүгү сиз үчүн оор сезилбейби? Оор деп кантип айтам? Атамдан калган ишти улантуу, Баяман Эркинбаевдин уулу деген атты татыктуу алып жүрүү менин милдетим. Көбү сырткы келбетимди окшоштурат. Мүнөзүмдү да окшоштургандар жок эмес. Бирок ал катаал адам болчу. Атамдын костюмдары эмдигиче бар. Кээде кийип алам, чапчак келет десеңиз. Анан апам айы мынча неге окшошсуң деп атамды көргөндөй чочуп кетет. Атадан 13 жашыңызда ажыраган экенсиз. Ага байланыштуу кайсы окуяларды көп эстейсиз? Билсеңиздер керек, Ошто той өтсө, күрөш да уюштурулат. Эсимде, 5 классында сарайга алып барып күрөштүрдү. Ал жактан 5-6 балбанды жыктым. Аягында элди айлантып, чаканын ичине акча чогултмай бар эле. Анан четке чыгып алып акчаны жанталашып санай баштадым. Атамды карасам эмнегедир маанайы жок.
Унчупай машинеге отурдук. Бир малда уялбайсыңбы? Сен эмнеге акча санаганга шашасың? Бул балбандын тарбиясы эмес деп урушту. Ошондо балбан акчаны эмес, тартипти биринчи орунга коюшу керек экендигин түшүндүм. Студент кезиндеги блокноту сакталуу, ага өз ойлорун, ырларын жазып жүрчү экен. Атам сыртынан катал көрүнгөнү менен чармачылда адам экен. Каза болгондон кийин кийимдерин салыштырып жатып таап алгам. Биз таланттуу экенин көзү өткөндөн кийин билип атпайбызбы? Майрамдарда иним Байырбек экөөбүздү паркка жөнөткөндө дайыма 50 сомдон берип, 5 сом балмуздакка, 20 сом селкинчекке, калганын тамагыңарга, анан ашкан 3 сомду кайрып келгиле дечү. Туркияга көп барчубуз. Аэропортко келсек иним экөөбүз балмуздак жегибиз келип калды. Дүкөнгө барсак аныбыз бир топ акча болуп кетти. Атам балдарым, мындан көрө силерге ошко барганда кой алып союп берем деди. Макул деп эле кетип калдык. Ушунчалык сарамжалдуу киши эле. Бой жеткенде атанын сөзү керек экен. Көп нерсени аял кишиге айта албайт экенсиң. Баары жакшы. Анда санда ушуну ойлоп өксүп калам, сагынам. Күндө артымды карап күтөм. Эмне иш кылбайм, баары атам менен байланыштуу. Ошко барсам атамдан калган ишкерлик, башымды жаздыкка койсом атамдын үйү, килем үстүнө күрөшүп жатсам атамдын элеси, сөөгө аларчага коюлган, мүрзөсүнө барып Куран окутуп жеңилдеп турам. Элесин такыр унутпайм. Мурда түшүмө көп кирчү. Азыр мелдештерде, чоң иш-чараларда караанын көрүп калам. Апаңыз атаңызга байланыштуу окуяларды көп айтып берсе керек. Экөө биринчи жолу телеграфтан көрүшүптүр. Атам апамды колунан тартып, мени менен таанышасың деп эле мажбурлаптыр. Апам Баямандан корконуман эле 2 жыл сүйлөшүп жүрдүм деп айтканы бар. Бир күнү атам ыр аралаштырып кат жазган экен. Ошондон кийин апам жакшы көрүп калып, экөө чоң сүйүүнү баштан кечиришкен экен. Эми Чолпон Алиевна Баяман мырзанын ордун башкага алмаштыра албаса керек. Ислам дининде аял күйөөсү каза болгондон кийин боюнда болбосо 4 ай 10 күндөн кийин турмушка чыгууга уруксат экен. Апама көңүлүңүзгө жаккан адам болсо жалгыз калбаңыз деп мурда эле айткам. Апам атамдын ордун баса турган киши тапса каршы эмесмин. Андай киши барбы, билбейм. Баяман мырза киши колдуу болбодубу? Сурайын дегеним көкүрөгүңүзгө кек сакталып калган жокпу? Жаш кезимде атам үчүн өч алам деп ок атканды үйрөнүп жүрдүм. Азыр туура эмес кылгам деп ойлойм. Атамдын өлүмүнө буйрук берген кишилер эмдигиче жоопко тартылбай, аткарган кишилер гана жазасын тартып жатат. Күнөөлөрдү Кудайга койдум. Алар бул дүйнөдөн жазага тартылбаса да, тиги дүйнөдө жооп берет. Атаңызды криминалдык иштерге катыштыгы болгон деген пикирге кандай көз караштасыз? 2010 жылы болгон өзбек-кыргыз элинин кагылышына элдин баардыгы күбө. Азыр көп адамдар Баяман тирүү болсо бул нерсе болбойт эле деп калышат. Мен дагы атам тирүү болгондо кан төгүлөр болбойт эле деп ойлойм. Ал барда эки эл биримдикте, ынтымакта өмүр сүрчү. Атам бир гана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, караларга аралашкан деген пикирге кошулбайм. Атам жогорку кеңештин 3 жолку депутаты, спорттун меценаты эле да. Эли жери үчүн күйгөн адамдардын көбү криминалга аралаштыгы бар деп ойлойт. Сиз үйдүн улуусу болушуңуз керек. Биз үй бүлөдө 3-1 тууганбыз. Байырбек аттуу иним менен Диана аттуу карындашым бар. Байырбек азыр Россияда билим алып, мамлекеттик кызматта иштейт. Ал эми карындашым азыр студент. Ал апама жардам берип жүрөт. Эртерээк үйлөндүңүз окшойт. Кудайдын буйругу экен. Бир уул, бир кыздын атасымын. Өкүл атаңыз ишкер, Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Шаршенбек Абдыкеримов экени чынбы? Ооба, ал киши мыкты меценат экендигин билесиздер. Биздин алыш күрөшкө дагы жакшы жардам берип жүрөт. Абдан жакшы мамиледебиз. Көп нерсени ошол киши менен акылдашам. Жакында эле Кореяда кышкы Олимпиада оюндары өттү. Ал жака спортчулар менен кошо Олимпиада комитетинин кызматкери катары сиз да баргансыз. Интернет колдонуучулар эмне үчүн кызматкерлер мамлекеттин эсебинен барышы керек деген талкуу жаратты эле. Улуттук Олимпиада комитети мамлекеттин чөнтөгүнөн эмес, эл аралык Олимпиада комитетинин бюджетинен каржыланат. Кореяга Кыргызстандын атынан 2 спортчу, 2 машыктыруучу жана комитеттин 2 кызматкери бардык. Спортчулар даярдануу менен алек болсо, биз аларды машыга турчу жай, мейманкана, тамак аш менен камсыздап беришибиз керек. Ошон үчүн мен лыжачы Тариел Жаркынбаевка, дагы бир кызматкер Алия Калыбековага, Евгений Тимофеевке жоопкер болгонбуз. Мен интернеттеги комментарийлерди окуп, парламентте отургандарда сын айтты. Жогорку кызматта отуруп Олимпиада комитети кай жактан каржылана тургандыгын билбегендиги компетентсиз деп ойлоймун. Атаңыз мурда жогорку кеңештин депутаты болсо, учурда апаңыз Чолпон Султанбекова вице-премьер. Сиз да саясатка аралашайын деген ой барбы? Максатым мамлекетке кызмат кылуу. Эгер ыңгай болсо саясатка барганга эмнеге болбосун?